саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди канал көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан кичине эле баягы эс алайын десең эле баягы жумушчу күндөрдү толук менен камтыйт. Кечинде убакыт бар, же болбосо түштө бир убакыт бар. Кантейин десең дагы баары бир геополитикалык жаңылыктар алар үчүн жекшемби жок экен. Анан ошол дүйшөмбү күнү сиздерде айтар элем, бүт Украина жана дүйнө жүзү боюнча геополитикалык иштерди көп өлкөлөр жекшемби күнү кылат экен да. Эгерде ушундай карасак, кечээ аябай көп мындай жаңылыктар болду. Мен айткандай эле суббота күнү чыгарган баягы Израиль Ливанга кол салган атат деп так ушундай эле болду. Ливан менен Израиль бири бирине кол салышты, ракета атуулар болду. Израиль карусель кылды, жанакындай F-35 бомба ыргытуучу учактар менен мындай учуп бомба ыргытып, аэродромго келип заряд алып кайра учуп бомба ыргытып, ушуну тынбай бир аз аткылады. Анан албетте баягы өзүлөрү дагы Хезбалла дагы мынакей биз Израилга 100 ракета аттык, биз өз милдетибизди кылдык, флаг шукур үчүн өчүбүздү алдык деп койду. Хамас болсо эмгичекте тынч келишимине келе элек, ошон үчүн Иран менен согуш дагы эле алды да. Анан Израиль болсо аябай бүт күчү менен ушу Газаны кайра чаңга айлантып атат дагы, ошол Ливанды дагы чаңга айлантканга аракетте. Ошон анын аркасы менен дагы бир нече күн мурда украиндер баягы Сейм деген суу бар эле, ошо баягы Курск область менен Белгород область, Брянск областынын жандарында карта боюнча муну карасак, ошо Сейм деген суусу ошол жерде Орусиянын баягы чоң аскер түзүмдөрү бар болчу. Анан ошол Сейм суусундагы 3 көпүрөнү алар бирин жарытып 3000 кишини ошо курчап алышкан да орустар. Ошол 3000 курчалган кишини анан алар кечээки күнү ошол котелду жаптык деп айтышты да. Котелду жаптык деген бул 3000 кишинин кайсы бир бөлүгү суудан баягы кечип өттү, качты, кайсы бир бөлүгү бомбалардын астында каза болду, кайсы бир бөлүгү украиналардын колуна түштү да. Ушундай нерсе болуптур. Анан дагы бир нече ушундай кечөө ошо пункттарды басып алышыптыр украиндиктер, дагы 3 айылды басып алдык дейт кечөө. Анан сырткары украиндер президенттин баягы алардын эгемендикке жеткен күн майрамы болду. Президент сүйлөдү ошол жерден сөздү. Путинге чыныгынан ачык мындай катуу сөздөрдү айта баштады, чалдып. Анан аркасынан дагы Поляница ошол Кавказ деген нефтебазаны $700 миллион нефть жана авиациялык керосин бар базаны, ошо биз авиациялык керосин так ошо Орусиядан алабыз да, Т1 деп коет. Ошол керосин базасын өрттөштү, эмгичекте күйүп атат. Анан ошол базасы өрттөгөн, бул деген өзү дрондордун аталышы Поляныця деген дрон жасадык дейт, реактивдүү. Бул деген бир дрон, бир ракета, канаты бар ракета же болбосо дрон деп эсептесе болот дейт. Албетте ушул дрондор аябай эффективдүү болот. Бул дрондорду кармоо өтө татаалыраак болуп калат албетте. Анын буга баягы ПВО жөнөкөй мындай колго атуучу ПВО, баягы Стингер, Стрела же пулемет менен токтото албайсың да. Анан ушундай дрондор көп болсо кое бетер татаал болот да. Бүгүнкү күнү карасак, Орусияда алдыга жылганы менен ошо украиналык корреспонденттер айтып атат, азайып атат деп. Орусиянын Z пабликтеринде аябай катуу баягы өз бийлигине наразычылык болуп атат. Путинге каршы сөздөр айтуусу көбөйүп жатат. Анан Дуровду да кармашканы бул өзүнчө бир маселе. Ошол Дуров боюнча дагы. Ана эмесе ошо биз деген Павел Дуров боюнча бир аз карайлы. Бул жерден ошо англис тилчүү интернетте ушул жаңылык боюнча аябай кызыктуу көп маалымат бар. Мисалы үчүн бул маалыматта X социалдык тармагында ошо Мегатрон деген өзүнүн кайман аты менен бир Франциядан киши, Франциyaданбы же Англияданбы же АКШданбы, так белгисиз. Ошол киши жазып атат, эмне үчүн Павел Дуров эмне үчүн аны ошо басып алышты, кармап алышты айтканда. Мындай так айтканда аэропорттон ушуна кармап кетишти. Эң негизи бул деген себеп төмөнкүдөй. Бул деген Павел Дуров билесиңер, ВКонтактени түзгөн Фейсбуктан кийин. Бир кезде Цукерберг келип дагы ага карап кеткен көзүнө, Фейсбугумду копия кылдың деп, урдадың депчи ушундай. Анан ошол ВКонтактени ФСБ алдырып ийген ФСБге Дуров. Эми ушинтип аркында жазылып турат өзүнүн китебинде. Анан так эле ошондой
WhatsApp пайда болгондо, WhatsApp дүйнө жүзүнө даңгыраганда ошол эле заматта Дуров Телеграмды жасай баштады. Телеграм дагы аябай белгилүү болуп калды. Анан Францияда өткөн 2 күн мурда Дуровду ушундай тинтип алгандан кийин ар кандай ага мындай катуу мындай айтканда күнөөлөрдү коюшту. Телеграм дейт бул деген эң негизги маалыматты берет дейт. Израилдик геноцид боюнча Газадагы миңдеген видеороликтер ушундай өтөт дейт. Негизи Израилге бул аябай жакпайт дейт, анткени ушул жерден баягы 100гө жакын журналист өлтүрүлгөн дейт. Ушул Газа сектору азыр ушундай чаңга айланып кеткен. Анан негизи Украина жөнүндөгү эң так маалыматты ушул Телеграм аркылуу берилет дейт. Анан НАТО жана башка маалыматтык булактар аны мындай көзөмөлдөй албайт дейт. Анан бүт Вагнердин жабык каналдары Телеграмда дейт. Анан ошол жакта цензура жок, ошон үчүн бүт баягы адам кесүү, адамдын эттери, сөөктөрү, бүт баягы өлтүрүлгөндөрү, өлтүрүүнүн өзүнүн баягы видеолору, баягы зордуктаган видеолор бүт ушул жерде дейт. Анан аны цензуралап албайт дейт, анткени Телеграм ушул цензурадан баш тарткан, бир нече өлкө Франциянын арасында сурашкан Дуровдон токтот аны цензураны киргиз деп, ал болсо макул койгон. Анан ушул Телеграм аркылуу көп маалымат келет экен. Телеграмда анан баягы НАТОнун өлгөн атайын кызматкерлерин жана желдеттерин бүт көрсөтөт экен. Анан ушунун такыр эч кандай мындай контролдоо кыйын деп жазып жатышат. Анан Украинанын да жанакы өлтүргөн солдаттарынын видеолору бүт ушул жерде. Анан дагы ошо Африкада Франциялык армияга каршы дагы аябай көп нерселер ушул Телеграм аркылуу болду. Анан негизи ошо бүт африкалыктар Телеграмды колдонушту дейт Францияга каршы чыгып атканда. Орусиянын Вагнер баягы жалданма аскерлери Телеграмда эң көп ошо өзүнүн ишин алып барат дейт, координация кылат. Дагы эмне үчүн франциялыктар кийгилишип жатат десе, Ле Буржеде бул Дуровдун өзүнүн жеке джети Казакстан компаниясыныкы экен. Келип туруп ушул конду, анткени анын керосини түгөндү деп расмий айтылып атат. Ле Буржеден кошумча ушул керосинди жүктөп атканда бактарына, цистерна өзүнүн баягы самолеттин бактарына ошол жерден кармалыптыр. Анан негизи соттун астына так эле түшүптүр. Анан бир нече ай ичинде сот жүрөт экен. Анан ага каршы чыгарылган ушундай айыптоолор бул деген терроризм, баңгизаттар, ошол андай шылуунчулукка катышуу, акчаны баягы жууганга, кир акчаны жууганга катышуу, анан баягы аябай сезимтал кичинекей балдарга болгон зордуктоо жана башка ушундай видеолорду таратууга катышуу. Ушул нерсе да бул статья боюнча Евро биримдикте 25 жылга кесилсе болот. Эң аз дегени 22 жыл. Анан эң чоң маселе Евро биримдикте бүгүнкү күнү бул деген Телеграмды дешифровка кылуу абдан кыйын да, анткени криптошифрование баягы чаташтыруу, адаштыруу, коддорун жабуу аябай мыкты жасалган Телеграмда. Ошол анан негизи дагы кошумча алсак, ушул фотосунда Дуров өзү баягы биякта көрсөтүлгөн эмес, Путинге мындай өзүнүн дагы орто бармагын көрсөткөн дейт. 2011-жылы айтат дейт Дуров, орус өкмөтү аккаунттарды баягы өкмөткө каршы болотный, баягы Майданына катышкан Навальныйдын тарапташтарын, оппозициялардын аккаунттарын жок кыл же ачып бер деген. Дуров макул болбой коюп, анан бүт массалык маалымат каражаттарга ушул сүрөттү чыгарган. Ал ошол сүрөттө дейт өзүнүн баягы кандайдыр бир уят жестин көрсөтүп койгон да. Анан батыш өлкөлөр ага аябай кол чабышкан дейт. Анан Украинада баягы Майдан болуп кеткенде 2004-жылы Дуров ошол Майданга катышкан элдердин аккаунттарын Орусиянын ФСБсине бергенге баш тарткан дейт. Анан бирок ал деген кат жиберген, ошо катта темир ачкычтын сүрөтүн ФСБнын мынакей нерселерге ачкыч жиберип атам деп мындай күлүмсүрөп какшыктап жиберип койгон экен. Ошол эле жылы Дуров Орусиядан кетиптир. Анан Франция жакында 21-жылы Франциянын жана Араб Эмираттарынын паспортун алды, жарандыгына өттү. Анан Францияга келип туруп, анан Франциянын мурун Франция сурашты эле ошол Телеграмды жап деп, анткени террористтер колдонуп атат, педофилдер колдонуп атат, ушуну токтот десе макул болгон. Анан ошентип Дуров азыр ошо отуруп калды. Ошо абакка Франциянын ушундай окуя болду. Ошондой. Анан негизи Дуров боюнча дагы эгерде айтсак кандай 2 чоң маалымат бар да. Биринчи маалымат
Дуров жакында эле Азербайжанга барды, аяктан да Путин да болду, билесиздер. Путинди ушул жерден баягы Алиев менен жолугуп, Азербайжан аркылуу Орусиянын нефть жана газын сатууга жаңы келишим түздү дейт Путин. Ошол жерден Дуров кокусунан барган жок деп айтып атышат. Путин менен жолукканга аракет кылды дейт. Анан Дуровду камагандан кийин тез эле Орусиянын пропагандисттери, Z-каналдар аябай кыйкырып, өкмөт тез Телеграмдан бүт расмий Орусиянын баягы кызматтагы кишилердин бүт аккаунттарын жапкыла, Телеграм колдонбогула деген билдирүү билдирди. Анан баягы бүт Орусиянын өкмөтү жана пропагандисттер сурашыптыр. Тез Дуровду бошоткула, эркиндикти бергиле деп Франция өкмөтүнөн. Бул нерсе баарын ойлонуп атат. Эгерде чындыкка барсак, Дуровдун ачык мындай пиар акциялар бүт калп жалган деп ойлоп атышат. Ачыгын айтканда, Дуров ФСБнин кызматкери деп ойлонуп жатышат да. Дуров ФСБнин кызматкери болгондон кийин анан албетте аны ошондой бошотууга чоң аракетти деп атат өкмөт жана расмий түзүмдөр. Анын дагы бир себеп бүгүнкү күнү ушул бүт Украинадагы Луганск менен Донецктеги аскерий түзүмдөр ушул ар кандай платформаларды колдонот. Анан атайын дублирование жасаш үчүн баягы бүт команда, координация, каяка ракета согуш керек, каяка баягы снаряд тартыш керек, бүт ушул нерсени Телеграм аркылуу жиберет дейт. Интернетти колдонуп, ошол эле Илон Масктын Starlink'терин Украинадагы аскерлерден басып алып дейт, жеңгенден кийин. Анан ошол Starlink аркылуу Телеграмга кошулуп, Телеграм менен координация кылат дейт. Анан ошо эгерде Телеграм азыр ушу Франциянын кол астына же НАТО өлкөлөрүнүн кол астына алып кетсе, бул деген координацияны, логистиканы жана ошо оперативдик маалыматты жөнөтүүнү жана аны коштоп, экилетип баягы дублировать этип туруп жөнөткөнгө чоң тоскоол болот дейт орус армиясына. Ошон үчүн Дуровдун камалышы бул чоң маселе дейт да, чоң проблема дейт Орусиянын эң биринчи баягы Украинада согушуп жаткан аскерлерине. Ошон үчүн ушундай имиштер айтылып атат. Эми ким билет кандай чындык, бирок чынын айтса, чын эле Телеграмда эч кандай цензура жок. Телеграмда орус Петр Авен, Алишер Усмановдун долялары аябай чоң. Анан мисалы үчүн мен деген мурун эле баягы Дуров ФСБге ачкычын берген жок деген жаңылыкты көргөндө эле түшүнгөм да. Ой, берген деп. Анан биздин өкмөтүбүз бүт Mail.ru колдонгондо, Кыргызстандан Telegram колдонгондо, анан бүт баягы биздин көп ишкерлер Telegram колдонот. Мен ойлоп жүргөм. Эгерде бул жерде сезимтал, мисалы үчүн биздин Кыргыз Республикасына кооптуу маалыматты ушул Telegram аркылуу өткөрсөңүздөр, анда ушул Орусия баарын көрөт деп ойлогом да. Албетте ойлогом. Кой баягы эле WhatsApp эле колдоно берели же Кыргыздын сервистери пайда болсо ошону колдонобу деп ойлогом да. Ошол бул акырындап чын чыгып атат да, карасак. Ошондой. Курстун астындагы ошо резервдик аскерлердин баарын талкалашты дейт. УСУ кайра ошол УАК, Украина аскер күчтөрү. Дагы бир вертолетту түшүрүштү. Ми-8ти кайра ал түшүрүү дрон жардамы менен болду. Бул деген дрон өзү эме экен да, FPV дрондор эми бүгүнкү күнү вертолетторду сого баштады. Анан ошо баса ошо мага комментарий бергенге, ошо тууралап тактап берген адамдарга аябай чоң ыраазычылык билдирем. Ошо Украина кечээ дагы бир аба базасын талкалашты дейт. Ошондо аябай БК мындай бомбаларды кармаган складдарды жардырды дейт. Ушинтип аябай авиацияны алсыздаттырып атат дейт Орусияда. Баягы дем алыш күндөрү моджахеттер баягы түрмөдөн аларды Крокус Ситини жардырдыңар деп ошонтардан турган мусулмандарды аябай кыйнашты эле. Алар деген тюремщиктердин кээ бирлерин өлтүрүп, кээ бирлерин басып алышты. Аларга да атайын операция кылганышат. $2 миллион сурашыптыр, вертолет сурашыптыр. Алар атайын операция бүгүн ушу өткөрүлүп жатышы ыктымал деп айтышат. Бунун баары кечээ суббота күнүнүн кечинен баштап ушу бүт жекшемби, жекшемби күндөрү ушул нерсе болуп кетиптир. Анан албетте ушунча көп жаңылык бир убакта болуп кетти да, мындай айтканда. Эгерде азыркы ошо согушта болуп аткан мындай көңүл бурууга андай кандайдыр бир мүмкүн бүт ушу жаңылыктарды камтысак, анда мен иштебей башка иштеримде ушуга отуруп алып эле ушуу менен эле азыр алек болуп чыдайм да. Бирок Кудай жолуп башка деле иштер бар. Анан ошол башка иштер менен алек бололу анда дүйшөмбү күнүңөр жакшы өттү деп ишенем. Жакшы өтүп атат деп ишенем. Эмки ошол жакынкы күндөрдө дагы ушундай чоң жаңылыктар болсо, айла жок эми баягы түштөнүүдө же кечинде ошондо отуруп алып дагы аны талдайбыз, карайбыз. Албетте бүт нерселер текшерилген. Эмки роликтен көрүшкөнчө.